Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүн мен Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда турган чагым. Бүгүн дал ушул аркамда турган жаш талант, элдин сүймөнчүк кызы, элдик талант Нурайым Акылбекованын Жалгызымсың аттуу шоу кесүү концертине келип турган чагым. Бүгүн дал ушул концерттен сиздерге жагымдуу бир репортаж көрсөтүп берүүгө аракет жасайм. Бизден алыстабай туруңуз. Қош келіпсіздер. Біз өткен күн келді. Сіздерге баарыңарды көріп тұрғаныма аябай қуаныштамын. Бұйырса концерт жақсы өтеді деген үміттемін. Сіздерге жағымдуу көрүү каалайм. Сүр болот ооба, мисалы мен де бүгүн сүр боло эле атат. Мен буга чейин кыргыздын тойлорунда кызмат кылчумун. Концертте деле алып баргам, бирок ушундай бирөөнүн жеке концерти, мисалы кайрымдуулук концертте алып баргам. Анан билесиздер, эми тойлордо күнүгө жүрөбүз. Бул жактын сүрү такыр башкача экен. Бүгүн тушоо кесүү сизге? Мага деле тушоо кесүү ооба. Эми бирөөнүн жеке концертине алып барып аткам тушоо кесүүдө. Бирок эми мындай кандай айырмасы кичине эле бул жерде той менен салыштырганда коноктор, кудалар деген эле сөздү алып саласың, калган ошол эле сөздөр негизичи мындай карагандачы. Алып баруучулардын алып барып атканын көрүп эле жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Жакшы. Өзүңүзгө ишенип атасыз. Ишенебиз да, ишенбесең кантип алып барасың. Эң сонун келиңиз, концерт тууралуу сурагым келип атат. Буга чейин дагы ушул бир Нурайым менен жакшы мамиледе экениңиздерди билебиз. Жакшысыздар, мындай жакшы катышасыздар. Андан кийин концерт башынан баштап эле жүрдүңүз окшойт сиз. Башынан баштап концертти белгилеген күнүнөн тартып эле жүрөбүз. Нурайка менен канча уже тааныш болгонума 3-4 жыл болуп калды окшойт. Нурайка айылда жүргөн кезинен бери эле тааныйм. Бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Бул концертти Нурайка концерт коем деп айтып калганда эле мен аябай сүйүндүм. Ошо филармонияны атайын күнүн белгилеп атабыз деп. Анан Нурайканын мамасы Марал эжеке продюсери экөөбүз келип, бияқта брондоп филармонияны. Анан даярдыктарга бардым, бирок мындай калп айткан болбойм, баарына бара албай калып аттым. Себеби өзүмдүн жеке тойлорум, жумуштарым болуп калып. Бирок менен өзүмдүн агайым бул концертти бардыгын уюштурду, Эркин Эгембердиев деп. Билесиздер, мыкты режиссер. Ал киши концерт койсо тим эле майын чыгара коет. Мен ойлойм, концерт ушундай жогорку деңгээлде өтөт деп. Көрдүңүздөр,
кичинекей тырмактай болгон карапайым кара кыздын аркасында канчалаган адамдар иштеп атат. 60-70тен ашуун өнөр адамдары аркасында оркестр ойноп. Ошол даярдык жакшы буюрса. Мынакей 3-4 жылдан бери Нурайымды тааныйм деп калдыңыз. Ушул бүгүнкү сөз дагы Нурайым тууралуу болсунчу, анда Нурайым тууралуу эмнелерди айта аласыз? Бүгүн жана Нурайымдын жакшы жактарын айта алчы, Нурайым жаман жагын айтпайм дейт. Тамаша. Кошто эле кетер инсан деди. Жок, Нурайым чын эле жакшы кыз үчүн жанында жүрөбүз да. Нурайым менен ошо биринчи таанышканда мен жана ата деген бир ырым бар. Ошол ырыма конкурс кылып, анда Нурайка мектепте окуп жүргөн кез да. Анан ошондо мен гитарамды утуп алып, ошондон бери жакшы таанышпыз да. Нурайка экөөбүз мындай бири-бирибиздин пикирибизди жакшы билебиз. Нурайымды мен көзүнө карап эле билип коем, эмнени каалап атат, эмнени каалабай атат. Өтө мындай өжөр, жайдары, тырышчаак кыз. Ушунусун балам эң негизгиси аябай тырышчаак кыз. Кылам деген нерсесин кылат, кылбайм дегенин кылбайт да, көкпөйт. Келиңиз жакшы бир калыптуулук болсун. Нурайымдын бул азыр жаңы гана башталгыч чыгармачылык жолдо. Ийгилик каалайм, ушу менен токтобосун. Кудай буйрса алдыдагы көп пландары бар, эми аны өз өзүнөн угасыңар. Кудай буйрса муну менен чектелбейт. Алдыда региондорду кыдырып, чет мамлекеттерди кыдырып, Казакстандан чоң концерттерди коем деген ойлору бар. Ал боюнча кыскача билем. Сага ийгилик каалайм алтыным. Ушуну менен токтобо. Кудай буйрса Кыргыз Республикасынын мега жылдыздарына айланып атасың. Сага көз тийбесин. Ошол аябай жакшы көрөбүз. Көрүп кетпе анан. Буюрса мынакей сиздин дагы алгачкы бүгүнкү дал ушул чыгармачыл адамдардын кечесин алгачкы жолу алып барып атыптырсыз. Сизге дагы ийгилик, буюрса жакшы деңгээлде өткөрүп алайлы. Чоң рахмат. Нурайым, жакшы көрөм сени. Сиздерден өткөргөн ар бир күнөт баалуу ошол үчүн, жакшы адамдар үчүн, жакшы адамдарым деген чыгарма болсун. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, азыр дал ушул Нурайымдын сүйүктүү атакесинин жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандай? Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр? Концерт кут болсун. Дал ушул Нурайым тарткан түйшүктү сиздер да тартып атасыздар чогуу. Ооба. Кудай кааласа, бир айдан бери уйку жок. Аракет кылып атабыз, Кудай кааласа, ийгилик болсун деп. Толкундан өтөсүзбү? Мынакей концерт башталарына бир нече гана мүнөт калды. Ооба, толкундаганда мен сыртта эле отурсам деп атам, азыр көрбөй элечи. Эмнеге? Өзүм ушундай көрө албайм да, жакшы мындай толкунданып кетем аябай. Кичинекей наристе кызда, кичинекей. Анан чоң залда, филармонияда концерт берсе аябай толкунданасың адам. Анан мындай башында ушинтип бир концерт берейин деп атканда кандай эмеде болдуңуз? Кеп болгонуңуз? Кичинекейсиң деген нерселерди айтпадыңызбы? Башында каршы болдум. Койчу деп корктум мен өзүмчө. Мамасы коркпой жакшы болот деп анан көндүрүштө көнүп эле жүрөм. Кудай кааласа, Кыргыз элим бар. Аябай жакшы болот деп ойлоп атабыз. Колдогондор бар. Самый главный элге рахмат. Кичинекейибизде биз баарыбыз эмнеге шыбыбыз бар экенин бул ата-энебиз байкап көрүп билет да. Анан ушул сиз Нурайканын бир ырчы болот деген эмеңиз бар беле? Жок, бул деп ойлочу элеңиз. Башындабы мен ошол комуз алып берген башында. Канча жашында? Канчада эсте жок. Жаш болчу, комузга барам ата деген анан Кочкор Ата шаарга барып, анан больница көргөн орун бир кайтып келатып, анан 2000 сом комуз ала келген. Комуз алып берин деп берди. Алып келип, бир айдай катышты эмеге, кружокко. Анан ал жерде отуруп тыңыр тажаттың иш кылбайсың деп куудук. Ага болбоду. Кружоктон чыгарып алсак дагы өзү баягы нар жагында бар экен да. Эми өзү ойноп кетти. Ноталарга түшүп ошол. Аябай. Ошондо билдиңиз, бул ырчы болот го дедиңиз. Ооба. Ушудан бери колдоп келатабыз. Айткандай деп эле. Ишеним бар, көзүбүз жетип калды. Анан башында бул жөн эле кызыгуу деп биз музыка окуу жайына тапшыртпай, менеджментке тапшыртып койгонбузда эми көрөбүз, Кудай кааласа. Көрсө бунун иши жашоосу музыка экен да. Эми түшүнүп атпайбыз бала.
Мынакей анда сизге дагы буюрса толкунданбаңыз, баары жакшы болот. Алдыда бүгүнкү эл колдоп турса эле бүгүнкү концерт мыкты деңгээлде өтөт. Кудай кааласа, рахмат. Сиздерге да рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Жалғызымсың, жалғызыңмын, аяулымсың, аяулыңмын, сен мені түсінген жалғызымсың. Браво. Рахмат. Эң сонун. Кош келиптирсиз Кыргызстанга. Кош көрдүк. Канча убакыт болду Нурайым менен таанышканыңыздарга? Билишимче, ушул чыгармачылыкка аралашканда эң алгач сиз менен ырдап чыккан. Казак-кыргыз достугун мамилесин ортага алып, жалгызымсың ырын ырдап чыктык. Эң алгач кателеспесем 2021-дин жазында. А сиз Нурайымды кайсыл жактан көрдүңүз эле? Кимдин сунушу болду эле ушул Нурайым менен бир ырдап чык деген? Ырдап чык деген менин бурунку продюсерим Асан Камысбайдын сунусумен Нурайым карындашыбыз менен бирге ырдап чыктык. Солай. А сиз өзүңүз Нурайымды кайсыл жактан көрдүңүз эле эң алгач көргөндө? TikToktан, Instagramдан, сосын YouTube'дан көрдүк. Сол кезде жалгызымсың мен хит болуп жаткан кезде комузбен ырдап сол сәтте көрдүк. Бүгүнкү кечеде сиз дагы ырдайсыз. Ооба. Анан алдыда пландар кандай? Дагы бир чогуу кандай чыгармаларды аткарабыз деген планыңыздар бар? Бүгүнкү концертте экөөбүздүн жаңа әніміздің тұсауы кесіледі, яғни жаңа ырымыздың өзімнің авторлық әнім Ақгүл. Сол әнді Нурайым екеуміз бірге ырдап шығамыз. Одан кейін алда бейнебаян клиптары жоспарда бар. Алла амандық берсе концерттен кейін. Буюрса, концертте сиз да ырдайт экенсиз, сизде да бир толкундоо болот а, ушундай бир жаныңызда жүргөн, бир колдоп жүргөн адамыңыз ушундай бир өзүнүн жеке бир концертин берип аткандан сизде деле албетте сөз түрдө толкундануу болсо керек. Әрине ондай болып тұрады. Енді бүгінгі концертте тағы да айта кетсем, осы Қырғыз еліне арнайы осы концертке дайындап келген Асанқалы Керимбаевтың жаштарға деген арын ырдаймын. Қырғызша жеке ырдаймын. Одан кейін өзімнің жеке шығармашылығымнан бір әнімді орындаймын және Нурайым қарындасымызбен дуэт, қазақ-қырғыз дуэті. Эң сонун, буюрса жакшы өткөрүп алыңыздар дейли дагы, сизден жакшы бир калуу тилек угалы энди. Енді барша көрермендерге, барша тыңдармандарға тек жақсылық тілеймін. Жақсылық әрдайым алға сіздерді жетелей берсін. Және де біз сияқты өнерпаздарды әрдайым қолдап жүріңіздер. Біз сіздердің қолдауларыңыз арқылы ұшталып, содан шабыт алып, сіздерге тек жақсы әндер ғана ұсынатын боламыз. Жанында да ушул Нурайымдын айэмге каятасы жанында турат. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандайыңыздар кандай? Абдан сонун. Аябай толкунданып турабыз. Баягы кыз өзүңдүн балдарыңдан караганда бул неберенин бир сүйүнүчүн көрүш бул аябай бир чоң бакыт дешет. Ошол бакытты сезип атасыздар. Ушундай сезилип, өзү толкунданып турабыз да, ошол. Ооба. Мунун концертин не кылып, Ооба, небере издеп келип, узактан келдик Таш көмүрдөн. Ооба, бирок ушул чындыгында небере өзүңдүн балаңдан дагы ширин болот экен. Өтө жакшы көрөм. Кыскасы эмне деп айтышымды да билбей турам, бирок абдан кубанычтамын да, сүйүнүп, эмне деп айтышымды да билбей турам. Негизинде жалпылап айтканда Нурайымды кимге окшоштурасыздар? Нурайымды атасына окшоштурам. Күйөө балам окшош, Окчубеке. Кызым Маралма окшош деп коем да. Анан Кудайга шүгүр, кичинесинен эле тыккан болчу. Кичинесине ырдап ушундайга жакын эле. Ошонусун эми мына Кудайга шүгүр чоңойгондо көрсөтүп атат деген да кел болуп калды дейм. Ушу Нурайдын алгачкы шоу кесип жакшы
жакшы ниеттер менен ушунун Кыргыздын атактуу даңкын чыгарган, алдыңкы ушу Кыргызды дүйнөгө тааныткан кыздардан болсун деп тилейм да. Ушунун ушу жакшы нерселерди көп каалайм. Ошон үчүн жакшы боло берсин. Ооба. Мен каалар элем. Ушул Кыргыздын атагын дүйнөгө тааныткан кыздардан болсун. Ден соолугун берсин, өмүрүн берсин, багын берсин. Көптүн катарында жаман сөздөн сактасын Кудай. Не дейбиз эми? Ушул кызыбыздын өмүрү узун болсун, ата-энеси менен бирге болсун. Ар дайым сахнада эл катары, элдин алдыңкы кыздардан болушуна мен тилектешмин. Еще дагы кандай толкундан айтышымды билбейм. Өмүрүн берсин, багын берсин. Кыргызды тааныткан кыздардан болсун дей берем. Амин. Аллаху акбар. Ийгиликтүү өсүн. Жалгызымсың, сен менен сүйгөн жалгызымсың. Нурайымды мен бала кезинен бери билген энеси катары айтсам, Нурайым кичинесинен эле зээндүү, акылдуу, тырышча, аракетчил кыз болчу. Нурайымга мындан ары чыгармачылык эфирде каалайбыз. Өнөр өркүндөп, кыргыз элине, кыргыз маданиятына эмгек сіңірген кыргыздын алдыңкы айылдарынан болчу. Өнөрчүлүк жолу кең болсун. Şu daima elдің қызматында болсын. Көп соның чармалары жаратып, елдің алқышына ие болып жүре берсін. Басқан жолы кең болсын. Шоны тілеп кетемін Нұрайға. Мына да чоң концерттерді беріп, елдің алқышына ие болып жүре берсін. Biz Aksı rayonunun Uçkorgon Aile Ökütünün başçısı olalım. Şu Nurayim kızыбыздын şu bugünkü alğaçkı betaçar kadam şiltegen konserti болуп атат. Ошону колдоп, кичине моральный, материальный колдоо көрсөтүп, ушу кызыбыз келечекте ошол көп жеңиштерди багындырган таланттуу ошол мындан залда көрүп турабыз канча таланттарды ушуларды жолун жолдогон кыргыз элине эмес дүйнөгө таанымал ырчы кыздардан болсо дейбиз. Чыгармачылык деңгээли өтө жогоруласа деген каалоо менен келип ушу кызыбызга кичине болсо дагы бүгүн колдоо көрсөткөнү келгенбиз. Анан кызыбызга ак жол, дайым ден соолукта тынч болсун ата-энеси менен, эли журту менен. Biz de Aksı rayonu Uçkorgon Aile Ökütü'nden geldik. Bugünkü şu Nurayim kardeşimizden alğaçkı tuşov versin çağırmacılık keçesine gelip, elimizin atından gelip, kardeşimizin koldoğu gösterip, deteyildiğin boy bilen elimizin kalamın yetişkeni geldik. Şu Nurayim kardeşimizga çağırmacılık hayatında işlerine iyilik kalaydı. Kuday buyursa Kırgız elinin yüreğinden orun algan Kırgız'ın zalkar çağırmacılık insanlarla olursa tilekleşiriz. Кей буюрса концертиңди аман эсен, ийгиликтүү, мыкты деңгээлде өткөрүп алдың десек дагы болот. Кандай жашоо бары? Өткөрүп бүткөндөн кийинки эмоцияңды айтчы. Концерт бүтө элек, эртең бүтөт, бирок бүгүнкүсү аябай жакшы болду. Мен кыялданганда ойдогудай бүттү. Эртеңгисинде жакшы өткөрүп алсак. Ушундай бир мыкты деңгээлде болот, ушунча киши мени колдоп келет деп күттүң беле? Билети кымбат дегенде кандай болот экен деген, бирок билет сатылып атканын угуп аткан болчумун. Тура мен кыялдангандай болду дейтир. Мен ушул 18 жашымда концерт бере аламбы деп башында коркуулар болду болуш керек сөзсүз түрдө. Кички кезибизде Москвада чай концерт коюп атып эле, ошондон кийин эле филармонияга койсок деп, анан кичине чоңой деп ушул Кудай берип ушул күнгө туура келиптир. Бүт эле ырчылар ушуну кыялданат болуш керек, концерт берсем депчи. Сен айтканыңда дароо ушу сен ким колдоду? Кылалы деген биринчи очередь ата-энем. Атам не десем ошонун баарына макул болот, кылып көр депчи. Мен оюмду туура деп билет. Ошол оюмду ата-энеме айттым, анан кийин уюштуруучу кишилерди издедик. Ошондой болуп жардам берген кишилер аябай көп, аябай ыраазымын. Сөзсүз түрдө кыйынчылык болду болуш керек. Кандай кыйынчылыктар болду? Эмне менен аксап калдың?
билбейм, апам атам жанында болгон үчүн эч нерседен аксаган жокмун. Коркуп аттым, жакшы эле алып бекем деп. Бир жолу ырдагандан кийин айбасам болду. Кел. Дагы ошол сага концертиңе мыкты деңгээлде өткөрүп берген дагы ушул жакындарыңа өз сенден бир жакшы ыраазычылык билдирсиң. Жалпы элиме аябай ыраазымын. Ушинтип колдогонуңар үчүн ушул даражага жеттим. Элиме рахмат. Угармандарга анан уюштуруп берген жалпы биз менен иштешкен кишилерге рахмат. Апама атама рахмат. Эң сонун. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, бүгүнкү концерт гана жыйынтыкталды. Буюрса эртең дагы концерт уланат дейли. Кел эртеңки көрүүчүлөрдү чакыра кетели, чогуу. Бүгүн концертти кичине көрдүңөр болуш керек. Точно ошондой эртең да концерт болот. Көрбөй калгандар болсо келиңиздер. Негизи 18 жашында мындай концерт койгон адамдарды буга чейин угуп же жолуктурган элек экенбиз, өзүбүз. Мурун кийин болсо керек, 18 жашка чыгып 1200 кишилик филармонияны толтуруп, артына 60 кишилик оркестрди коюп, канча адам бул жакта эмгектенип атат. Баа берип атабыз. Нурайымга Кудай буйрса ийгилик. Бул алгачкы концерти Бишкек менен чектелбесин, Астана болсун, Москва, Париж, Лондон болсун. Дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дагы арыштай берсин, арышы кенен боло берсин. Саламат Садыкова апаларыбыздай, ушул апаларыбыздын жолун берип, Кыргыздын 4 бурчуна таанылган мыкты ырчы болсун, багы менен өзүнүн бабын катар берсин. Нурайым карындашыбыздын бүгүнкү алгачкы тушоо кесүү жеке концерти кут болсун. Жараткан күч кубат берсин. Соңуна чейин буйрса жакшы жыйынтыкты болалы деп баарыбыз ниет кылып, колдоп, коштоп бүгүн аркасында турабыз. Нурайымдын жалпы аркасында сүрөгөн ата-энеси бар, биздей сахналаштары бар, агалары бар дегендей. Буйрса биз Нурайымдан көптө үмүттөнөбүз. Нурсултан айткандай, буйрса дүйнөнү дүңгүрөтүп, ушул Кыргыздын маданиятын, улуттук өнөрүбүздүн кадыр-баркын дагы да жогорулатып, бийик көтөрүп жүрө берсин деп ниет кылабыз. Аманчылык, ден соолук каалайбыз негизгиси.